Садыр Нуркожоевич жаңы жумушун баштаганда көпчүлүк жакшы үмүт, жакшы тилек менен кабыл алышкан. Кудай буйруса Кыргызстан өнүгөт, бардык тармак өнүгөт, эки дос сонун кылып өзгөртөт Кыргызстанды. Жаңы Кыргызстан курулат деген ушундай үмүт пайда болгон. Ошондой үмүттөштөрдүн ичинде мен да бармын да, туугандар. Аларды до конца деп атап койгон өзүнчө бир топ пайда болгон. Азыр деле бар. Бирок ошол топтун ичинде көпчүлүк ошол учурда ушундай бир божомол чыгарып алганда Кыргызстан өнүкпөйт, сазга кетет, тескерисинче болот депчи. Ушундай позицияны кармап алышкандагы анан ушундай бир ниеттери пайда болду да, Кыргызстан ушу өнүкпөсө экен, жакшы жаңылыктарды айта албайт, жакшы жаңылыктарды көрө албайт. Мына мисал үчүн акыркы учурда мына кечегине 100 объекти, 50 социалдык объект, 50сү мындай ишканалар ачылды да, чоң ири ишканалар. Ага караганда Садыр Нуркожоевичтун туфлисинин таманы кызыл экенин көбүрөөк киши талкуулаган да. Бул канча сом турат, эмнеге мындай кийинет дегенчи. Лыжа экипировкасын көбүрөөк талкуулаган, мындай терс жакты көбүрөөк талкуулашкан да. Бул адамдардын көпчүлүгү кул намыска алдыргандар экен да. Эми багы айрымдары мындай саясий өздөрүнүн кызыкчылыктары бардыр. Ушул бийлик куласа, биз ушул бийликти жамандап атып, анан баатыр болуп аталып калабыз деген ушундай бир ой, жаман кара ниеттер бар да. Булар үчүн өнүгүү абсолюттук түрдө невыгодно да. Анан саясий эч кандай бир амбициясы жок, эч кандай бир саясий максаттары жок эле мага окшогон карапайым адамдар да бар. Болгону бир принципке туруп калышкан да. Жок, бул эки достун колунан эчтеке келбейт, Кыргызстан сазга батат, жок деп мындай эле мелдешип кеткен. Анан ошол позициясын кармап тырмышып эле турат да. Бир эле сөздү уккусу келет, бир эле сөздү айткысы келет да. Не деген сөз дебейсиңерби? Айтпадым эле, көрдүңбү деген гана сөздү айтыш үчүн Кыргызстанды жакшы болуп аткан нерселерин көрбөй, только гана жаман, негатив жактарын. Кечегине ак үй курулса, сонун объектилер курулса, аны талкуулабайт дагы. Болгону жанагы ак үйдө айрым анча-мынча жумушчулар кандайдыр бир себеп менен айлыгын ала албай калган экен. Ошону жүйөлөп, кайра маселени мындай башка жакка буруп жатат да. Не дейм, туугандар, ниеттерибизди түздөйлүк, жакшылыкка ниет кылалык. Кудай буйруса бардыгы сонун болот. Бардыгы сонун болуп келатат жана сонун болот, туугандар.